Ден соолукка бирге коомдук фонду Нур Плюс борбору менен биргеликте 2011-жылдан бери церебралдык шал оорусунан жабыркаган балдарды дарылоого жардам берип, алардын ата-энелери үчүн түрдүү багыттагы окутууларды уюштуруп келет. Эмне себептен ачкам? Анткени мен өзүм кызым 8-жылы кызым төрөлгөн кызымды адам болбойт. Эч бирде орган иштебейт, адам болбойт деген болчу. Анан эми берки чоң балдарым жашынакай алып чуркап жүрсө, как это колу бар, буту бар. Маани да берген жокмун, инвалид болот көзүгө. Эменкен түшүнгөн да жокмун бул эмне экенин. Анан кийин Нурмухамед Жамалович Бабаджанов деген врачыбыз бар, анан ошол айтты: в жизни всякое бывает. Бир колуң мен менен, бир колуң эмне кылсаң ошо кыл. Каармандын айтымында ошол түшүнбөгөнү ага жардам берип, үмүтүн өчүрбөй, мүмкүн болгон аракетин жасап, кызынын ден соолугу улам калыбына келип, өз алдынча боло баштаганы кубантат. Өзгөчө балдарды реабилитациялоодогу жакшы натыйжаларга карабай, көкөйгө тийген маселе аренда акысынын кымбаттыгы эле. Өзгөчө балдардын ден соолугун калыбына келтирүүнүн зарылдыгын жакында билген Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан буга чейин Көк Жар кичи районунун калкын тейлеген бейтапкананын эски мураты бөлүнүп берилген. Мэрия менен встречага чакырып калат. Кандай проблемаңыз бар деп. Ушундай помещениябыз жок десем эле. Биздин мэрибиз Айбек Жунушалиев ачкычты берип коюп атпайбы? Давлением көтөрүлүп, я сама гипертоник ошол жерден ишенбей кубанганыбыздан. Представляете, канча 11-жылдан бери 15 жыл тентип жүрүп, эми помещение алдык деп келип кыздарга: девочки, у нас помещение есть десем, эч ким ишенбейт. Анан, пожалуйста, ушинтип өзүбүздүн помещенияга келип калдык. Өздөрүнүн мекемеси болгонуна кубанычтары койнуна батпаган борбордун адистери жардамга келген студенттер менен бирге жууп тазалоо иштери кызуу жүрүүдө. Кыздарыбыз ремонт кылышыбыз керек. Кылабыз ремонтту, бардыгын өзүбүз кылабыз деп, монтип тазалап беришет. 11 кабинет бар биактарда. Жакшы жери все-таки врачтар отурган үчүн ар бир кабинетте жана суулары бар экен. Кыздарга да биздики постоянно колдорун жууп турушат, ошонусу аябай удобный. Потом жол кире биякта удобный экен. Өзгөчө баланын төшөгүн тарткан эненин мындан аркы планында эми реабилитациялоо иштеринин ыкмаларын өзгөртмөкчү. Допустим, энелер көбү баланы специалистке киргизип коюп, биякта күтүп отурушат да. Ой, чарчадым, тияк заниматься этсин депчи. Это неправильно. Это в корне неправильно. Специалист балаң менен бир эле саат заниматься этет. Калган 23 саат сен менен. Ошондуктан энелер кошо кирип үйрөнүш керек. Анан үйдөн ошону эле повторять ете бер. Бала сеники. Эч ким сенин балаңды оңдоп бере албайт. Ошондуктан энелерди эле персональный ассистент деп атпайбызбы? Энелерди эле үйрөтүп койсо, балдарын оңдой алат. Биздин балдарды оңдош болот. Оңдосо болот. Аталган фонддун жардамы менен церебралдык шал оорусу менен жабыркаган 3 жаштан 12 жашка чейинки балдар жыл сайын ден соолукка бирге коомдук фонду тарабынан Германияга дарылоого жөнөтүлөт. 6 айга чейин созулган дарылоо акысыз жүрөт. Бара турган балдарды жылына бир ирет Германиядан келген адистер өздөрү тандашат. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.